атамекендик ушул өндүрүштө иштеп ушул автоунаалар чыгып турганы бизге дагы жакшы болуп, биз ушул Тулпар Моторс атамекендик компаниясынан 11 даана жеңил автоунааларын сатып алып, башкача айтканда баягы тышка чыгып кетчү акча каражаты өлкөбүздө калды. Бул машинелерди өзүңөр көрүп аткандай мына бир нече модели бар. 8 даанасы болсо ушул Токмок шаарындагы дөңгөлөктү кайра иштетүү заводуна чегерилди. Ал эми үшөө болсо тиги Бишкектеги баштапкы офисибиз. Алмазбек Бактабасов Кумтур Gold Company Токмок шаарындагы өзүнүн тоондуу компаниясын өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин баса белгиледи. Биздин максат өндүрүштүк ишмердүүлүктүн натыйжасында айлана чөйрөгө келтирилген зыянды азайтуу. Жылдар бою сакталып кайра иштетилбеген унаа дөңгөлөктөрү экосистемага коркунуч жаратат. Ошол себептен унаа дөңгөлөктөрүн кайра иштетип гана тим болбостон, кайра калыбына келтире турган завод ишке кирди, деди Алмазбек Бактабасов.